Отургула. Балдар, бүгүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн күнгө аякон айынын 20. Элис Шамырзаев Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз-Түрк достук мектеп лицейинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан билим берет. Эмгеги жолун аталган мектептен баштаган. Иш тажрыйбасында эне тилди окуучунун дилине кыттай коюп, түрдүү усулдар менен балдарды өз эне тилин сүйүүгө, аны ардактап, барктап алууга үндөп келет. Негизи мугалимдик кесип бул ары жооптуу болгон, ары кооптуу болгон, пайгамбарлык кесип деп ары сооптуу болгон, ушундай бир өзгөчө кесип деп айтайынчы. Аны сыңарындай ошол мугалим болуу, болгондо дагы мугалимдердин арасынан кыргыз тилин, кыргыз адабиятын окуткан мугалим болуу, бул менин эбактан эле максаттарымдын бири деп эсептейм да. Себеби ошол жаш мезгилимден баштап эле өзүм адабий тилде сүйлөөгө, адабий тилде өзүмдүн пикиримди жеткирүүгө, адабий тилде бир нече баяндамаларды жазып, бир нече конференцияларда катышууга аракет кылып келем. Андыктан бүгүнкү күндө деле мен айтат элем, мен өмүрүм канча болсо ошол өмүрүмдүн баарын жаш муундарга, келечек муундарга мамлекеттик тилин, адабиятын сүйдүрүүгө, сүйүүгө мындай аракетимди жасап, аларды мекенчил кылып тарбиялоого аракет кылам. Тил биздин улуттук чоң баалуулугубуз. Тил улуттун көнөрбөс казынасы, эл тагдырын баяндаган баалуу мурас. Мына ушул түшүнүктү окуучунун аң сезимине сиңирүү жеңилге турбайт. Бирок каарманыбыз окуучуларга, жалпы эле коомчулукка жеткирүү үчүн YouTube тиркемесине маалыматтар менен бөлүшүп турарын айтат. Бүгүнкү күндө мен кыргыз тили жана адабияты мугалими катары ошол окуучуларды кыргыз тилин сүйүүгө, болгондо дагы момундай санариптешкен доордо аны замандын агымы менен тең алып кетүүгө бир нече аракеттер жасап келем. Мисалы, чет мамлекетте жүргөн биздин жарандарыбыз бар, жаш балдар бар. Жалпы эле ошол кыргыз тилин унутуп бара жаткан калк үчүн, кыргыз тилин үйрөтүү үчүн даярдалган 20 видео сабагым бар. Муну каалаган адам ошол YouTube тиркемесинен көрсө болот. Мындан сырткары кыргыз тили, кыргыз адабияты боюнча даярдаган видео сабактарым, ошол катарда кыргыз тилинде чыккан аудио китептер бар. Окуучулардын басымдуу бөлүгү, негизи эле ошол биздин катталуучуларыбыздын эң басымдуу бөлүгү ошол кыргыз тилинде жарыяланган аудио китептерди угуп, өздөрүнүн пикирлерин жазып турушат. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил, тууруңда тукумуңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың, колу бутсуз тоголок мунжуга бер деген экен. Түшүнүктүүбү? Анын сыңарындай тил бул биздин жаныбыз. Тил бул биздин жүрөгүбүздүн түпкүрүндө кайнап турган, оргуштап турган демибиз. Андыктан кайда болбойлу, кайда жүрбөйлү, өз эне тилибизди сүйгөндөн, өз эне тилибизге кайдыгер эмес, жакшы мамиле кылуудан ар дайым эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек экен. Элис Шамырзаевдин окутуу методун, ар бир окуучунун мүнөзүнө жараша мамиле кыла билүүсүн, анын ичинен өзгөчө жаш муунга эне тилде окууга, жазууга, өз тилинде оюн кенен айтууну үйрөтүүгө болгон изги тилегин, иш аракетин кесиптештери жогору баалашат. Каарманыбыз республикалык жана шаардык деңгээлде уюштурулган жыл мугалими кароо сынактарынын жеңүүчүсү, өзү иштеген мектептин сыймыктуу мугалимдеринин сап башында. 21 жана 22 жылы агай мыкты мугалимди байгени утуп алды. Ага чейинки дагы Ош шаарынан дагы биринчи орунду алган. Мына жакында эле 2022 окуу жылында заманбап мугалим биринчи орунду алды. Агайдын эң эле бир өзгөчөлүгү сабак берүүдө. Агай балдарга заманбап техниканы колдонуу менен бир нече өзгөчө методдорду колдонот, жаңы методдорду. Балдарды өзүнө кызыктыра алат. Балдарда агай сабагында эч бир мындай көңүлү кош балдар жок да. Агай ар бир сабагында өзгөчөлүк, ар бир сабагында көрсөтмөлүү, ар бир сабагын агай балдардын өзүнө тартуу менен, балдар менен биргеликте иштейт. Агайдан көптөгөн жаш мугалимдер үлгү алса болот, метод бөлүшсө болот. Агайнын сабагын окуучулары да чыдамсыздык менен күтөт. Анткени ар бир сабагында өзгөчөлүк киргизип, өтүлүп турган теманы кызыктуу түшүндүрүп берүүгө далалат кылат. Жыйынтыгында балдар теманы түшүнүп гана тим болбостон көрөнгөлүү кыргыз тилинин көнөрбөс мурастарында үйрөнө алышат. Биз эне тили жөнүндө көбүрөөк басым кылабыз. Жана макалдар көп жаттаганыбыз үчүн сөз байлык дагы көбөйөт. Илгиз агайдын сабагында көбүнчө биз сабактарды мындай кызыктуу өтөбүз, себеби мындай оюнга салуу өтөбүз. Ошондуктан бардык окуучулар дагы кызыктуу жана жакшы маанайда сабак өтөт.
сабак алат. Биздин агай мындай башка мугалимдерден айырмаланып турат. Бизге сабак бергенде өтө кызыктуу өтөт. Илгиз агайдын сабагы дегенде биз ушунчалык чарчап турсак дагы чарчообуз жазылып кетет. Ушунчалык сабакты кызыктуу өтүп, кечке эле мындай тема жөнүндө эме кыла бербестен эне тилибизге көп басым жасашыбыз керек деп ар бирин ушундай кылып бардыгыбызды ар бир окуучуну өз эне тилибизди сүйгөнгө аракет жасайбыз. Кындан суурулган кылычтай, элүүңдө адырдан качкан ар кайдай, 60 жаш аксатат. Номер 52 Кыргыз-Түрк достук мектеп лицейинде эне тилди өнүктүрүүгө багытталган иш-чаралар байма-бай өтүп турарын мугалимдери белгиледи. Биздин чыгармачыл топ барган учурда да улуттук баалуулуктар менен эне тилди айкалыштырган ачык сабак орун алып жаткан мезгил экен. Негизинен булар жашоосунда сөз берметин терип сүйлөп, чечендик сөздөргө мокок болбой, чоркок болбой, макалдатып, лакаптатып, улуулардын акыл сөзүн колдонуп сүйлөшсүн деген максатта уюштуруп сабак өтүп жатам. Кудай буйруса, менин урпактарым, мени окуткан окуучуларым ушул менин жөрөлгөмдү жөндөйт деп ишенем. Биздин мектепте ар дайым эле мындай иш-чаралар абдан көп өтөт. Анткени бул окутуу кыргыз тилинде мектеп болгон үчүн биз кыргыз тилин, кыргыз наркын, кыргыз салтын дайыма окуучуларга жеткирип, алардын жашоосуна бир сүртүм катары тарбиялап келебиз. Ары түйшүктүү, ары ардактуу кесип ээси болгон мугалимдердин эне тилди өнүктүрүүгө болгон аракетине, максат тилектерине ийгилик каалап кайттык. Эне тили болбосо ата талбайт улуттун деп айтылат. Андыктан эне тилде сүйлөө, баалоо ар бирибиздин атуулдук милдетибиз. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ар Отан көрсөтүүсү.